Биякта отуралы эле мен Америкада жашаган кыргыздардын акча разборкасын чечип атам. Эсиңердеби, кечээ бир видео чыкпады эле. Тиги Америкада жашаган бир кыргыз баткен кадамжай пүлгөндүк өмүр деген 30га жакын кыргыздарды киреткен экен. Ошонун бирөөсү Ринат мага айлат. Айтат ал. $1,5 миң ана бир машинамды алып бербей жүрөт дегенден видео чыгаргам. Кечээ эсиңердеби? Ошо видеодон 6 саатта эле тиги реакция кылып кирашик. Кайрып бериптир. Далилдерим азыр WhatsApp голосовойдон алса ошо ыраазы болуп аткан, Ринаттан ыраазы болуп аткан алса. Мен сүйлөп турдум ат, не отурбай сууп боло. Андыктан бул кечээ болгон окуя 4-апрель 2025-жыл. Андыктан кайрылгыла мага дүйнө мүлкүңөрдү алдатсаңар, акчаңарды ала албай жүрсөңөр, айлап жылдап миллиондоруңарды баарын кайтарып берем, эффективдүү тест натыйжалуу кылып туруп. WhatsApp номерим 0509 38 37 36. Кайрылгыла мага. Ал эми тиги Америкалыктардын разборкасы жөнүндө WhatsApp'та Ринатта айткан окула. Ассаламу алейкум, Нурлан аке, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Акчаны берди Нурлан аке, чоң рахмат. Өчүрүп койсоңуз болот, видеону өчүрүп коюңузчу суранычы. Ассаламу алейкум Баатыр. Бул жанагы Америкада жүрүп, сен Америкада жүрүп анан кредиткен кыргыз бала да? Кадам жайлык. Бир сутка болду элек. 1-2 саатпы, 5-6 саат эле болду. Бердиби акчаны? Жакшы эффект болуптур, значит, да? Алейкум ассалам баке. Ооба, жакшы берди баке, эффект болду. Чоң рахмат. Ошону өчүрүп коюңузчу суранычы.